Азыр дүйнөдө 8 миллиард адам жашайт. Эгер мен силерге азыр ошол 8 миллиард адамдын ар бири абдан бай жашаса болот десем, кээ бирөөлөрүңөр ал мүмкүн эмес, себеби бул дүйнөдөгү ресурстар чектүү дешиңер мүмкүн. Бул көз караш боюнча бул дүйнөдөгү байлык, ресурстар бир тортко окшош. Ошол торт адамдардын саны көбөйгөн сайын торттун ар бир адамга түшкөн кусогу дагы кичинерип, азая берет дагы. Ошол торттун айынан талаш тартыш чыгат. Бирок бул көз караш эгер жакшылап ойлонуп карасак, туура эмес экен. Бул жакында суудун айынан, ресурстардын айынан чоң согуш чыгат деп атпайбыз. Бул жетишпеген нерсе өзү торт эмес, ресурс эмес, акыл болуп атат. Буга мындай мисал берсек болот. 80-жылдардан баштап технология компаниялары чыгып келди. Булар ошол учурларда дүйнөнүн эң бай компаниялары алар эмес эле. Көбүнчө газ чыгарган, нефть чыгарган компаниялар эле, бирок азыр дүйнөнүн эң бай компаниялары ушулар. Булар чоңойгон сайын ошол торттун кусокторун чоңойтушту да. Ар биринин чөнтөгүндө азыр триллиондогон доллар акчасы бар. Булардын чөнтөгүндөгү акча көбөйгөн сайын биз чөнтөгүбүздөгү акча азайыш керек эле да. Азыр дүйнөдө миллиардерлердин саны көбөйүп бара жатат. Чоң ушундай чоң компаниялардын саны көбөйүп бара жатат. Бирок аларга карабай жашоо деңгээли барган сайын адамдардын жашоо деңгээли дагы өсүп бара жатат. Адамдар көбөйүп атат, ошондой чоң бай компаниялар көбөйүп атат. Бирок эмнегедир ар бир жеке адамды караганыңарда жалпылап айтканда адамдар кедей болгон жок. Кыргызстанды эле карап көргүлө. 90-жылдарга караганда азыр адамдардын жашоо деңгээли көтөрүлүп калды. Азыр иштеген, аракет кылган адамдар үчүн мүмкүнчүлүктөр көбөйүп калды. Көчөгө чыксаңар, көчөдө жолдо пробка, себеби ар бир үй бүлө өзүнө 10 миң, 15, 20 миң долларлык машинелер сатып алганга акчасы пайда болуп калды. Бул кантип болуп атат? Ошол чоң компаниялар биздин торттогу кусогубузду жеп койгон жок. Ар бириздин чөнтөгүбүздөн birden долларды урдап байыган жок. Алар байлык жаратты. Жок жерден дагы бир байлык жаратты. Google деген нерсе жок эле, издөө деген нерсе жок эле, WhatsApp деген нерсе жок эле. Туурабы? Телефон деген, iPhone, Android телефондор жок эле. Булар ошол нерсени жоктон жаратты. Ошол нерсе биздин жашообузду дагы байытты. Ошол технологияларды колдонуп биз өзүбүздүн жумушубузду алдыга тарттык. Ошондо ошол жылдардан тартып азырга чейин дүйнө дагы байыды. Ошол торт чоңойду. Торттор көбөйдү деп койсок болот. Демек ошол бир гана торт бар, ошол ар бир адамга түшкөн кусок бар деген нерсе бул туура эмес. Азыр мына энергияны карап көргүлө, энергия ресурстарын карап көргүлө. Азыр көбүнчө нефть жана газ, ошонун айынан чоң мамлекеттер бири-бири менен тирешип атышат. Бирок термоядерный синтез деген бир технологияга үстүндө иштеп атышыптыр. Ошол технологияга жетүү жакын эле калды деп атышат. Кече жакында Microsoft компаниясы ошонун артына түштү. 10-15 жылдан, 20 жылдан кийин ага жетишибиз керек эле, бирок алар бир канча жылда эле ага жетебиз деп атышат. Эгер ошого жете турган болсок, термоядерный синтез менен чыга турган энергия бул бизди миллиондогон жылдарга чейин ошол энергия ресурсу катары жетиштүү болот экен. Ошол энергия нефть, газга караганда кыйла арзан болот экен, кыйла таза болот экен, абаны кирдетпейт экен, анан мол болот экен. Дүйнөдө канча адам болбосун, ошолордун баарына кеңири жетет экен, себеби бул деңиздин суунан жаратылат экен. Ошо деңиздин суунда дейтерий деген суутек болот экен. Ошол атомдон, ошол суутектен жаратылат. Ошол эки атомду бири-бирине кошкондо чоң энергия бөлүнүп чыгат экен да. Ошол энергия менен биз бардык өзүбүздүн муктаждыктарыбызды кетирет экенбиз, энергия муктаждыктарыбызды. Буга азырынча билим жетишпей атат. Ошондо мындай ойлонуп карасаңар, жөн эле билимди өнүктүрүш керек экен да. Адамдардын аң сезимин өнүктүрүш керек. Технологияны, инженерлерди, программисттерди көбөйткөн сайын адамдар мээсин туура жака колдонуп, бул жактан биз билбеген толтура ресурстарды таап, биз бир молчулукта жашасак болот экен да. Бир көмүр менен электричество, ток чыгарып баштаганыбыз 1800-жылдардын акырларында болду. Ага чейин көбүнчө адамдар отун менен эле үйүн ысытып, тамак бышырып жүргөн. Ошол учурларда ошол отунду карап эле, ошол отундун айынан адамдар эгер бири-бири менен урушуп согушканын элестеткиле, канчалык бир маанисиз бир согуш болмок. Себеби иштин баары ошо отунда, отундан башка эч нерсе жок деп ойлошу мүмкүн эле адамдарчы. Көрсө көмүр бар экен, кийин көмүрдөн кийин көрсө газ бар экен, газдан кийин нефть бар экен. Булар ар бири мурдага караганда кыйла эффективдүү энергия ресурстары экен да. Эми азыр деле ошо газ, нефть колдонуп атабыз, бирок дагы эле
алдыбызда ачылбаган өтө көп ресурстар бар экен да, ага билим керек экен. Дагы бир маанилүү нерсе, адам баласы дайым эле ушул жер жүзүндө, ушул планетада эле жашап жүрө бербейт. Азыр мына Илон Маск адам баласын Марска алып барам деген бир технологиянын үстүндө иштеп атат. Космический корабльди жакында текшерди, бир жолу учуруп көрдү. Ошол технология толук ишке ашканда бир канча жылдан кийин башка планеталарга учуу жолу ачылат. Ошондо алдыбыздагы 20-30 жылдарда адам баласы кадимкидей азыр бир өлкөдөн башка өлкөгө учуп барып келгендей эле башка планеталарга учуп барып келет, ал жактагы ресурстарды дагы колдонот. Эч кандай ресурс жактан чектөө жок, ресурстар көп. Адам баласы азыр 8 миллиард эмес, дагы 100 миллиардка жете турган болсо деле, бул дүйнөдө, бул ааламда башка планеталарга мүмкүн көчүп барып жашайт, кеңири молчулукта жашайт. Болгону билим, акыл керек экен буга.